Жыл жаңыра турган күн келатат. Белек майрамы да жакын калды. Кандай сонун майрам. Менин эң жакшы көргөн майрамым. Канчанчы жыл келери эсиңдеби? Албетте эсимде. Жыл санак кайсы окуядан башталды эле? Билесиңби? Жок, билбейм. Биздин окуя дал ушул тууралуу болмокчу. Жүйүт шаарында Мариям деген кыз жашачу. Ал Кудайды бүт жүрөгү менен сүйгөн. Бир күнү жашоосунда чыныгы керемет болду. Кандай керемет? Кудай Жебирейил периштени анын үйүнө күтүлбөгөн кабарды айтуу үчүн жиберди. Периште ага, сен уул төрөйсүң, анын атын Ыйса деп коесуң деп айтты. Анан ал эмне деди? Мариям абдан таң калып, кабатырлана баштады. Анткени ал турмушка чыга элек болчу. Бирок периште аны сооротуп, бала Кудайдын уулу болорун айтты. Ал ишендиби? Ооба, Мариям Кудайга кызмат кылууга даяр экенин айтты. Бирок анын сүйлөшкөн жигити Жусуп күмөн санап, түгүл никесин үзүүнү каалады. Бирок түшүндө ага периште келип, Мариямдын сөздөрүн тастыктады. Ал ошондой эле Ыйса адамдардын куткаруучусу болорун кошумчалады. Анан ал Мариямдын айткандарына ишенип калды. Көп өтпөй алар үйлөнүп, уулунун төрөлүшүнө даярдана башташты. Бир нече айдан кийин император Августтун буйругу менен элдик каттоо жарыяланды. Ар бир адам өзүнүн кичи мекенине келиши керек болчу. Эмнеге андай кылыш керек эле? Бир аймакта канча адам жашашын билүү үчүн. Жусуптун кичи мекени Бетлехем болгон. Төрөлгөн жерби? Ооба. Ошондуктан үй бүлө 200 километрден ашык жолго аттанды. 200 километр узак жолбу? Азыр машина менен 1-2 сааттык гана жол. Бирок ал убакта малдан башка транспорт жок болчу. Жеткенде алар эң биринчиден эс ала турган жер издешти. Бирок мейманканаларда эч орун калбай калган эле. Анан алар кайда жатышты? Бул чоң суроо. Анын үстүнө алар узак сапардан кийин баланын төрөлө турган убагы келгенин түшүнүштү. Мындай кырдаалда тандоо болгон эмес. Ошентип алар мал сарайга токтошту. Мал сарайга? Ооба, өтө ыңгайсыз жер. Бирок Ыйса ошол жерде төрөлгөн. Мариям баланы ороп, акырга жаткырды. Акыр деген эмне? Бул койлор, уйлар, козулар чөп жеген жер. Бул учурда малчылар жакын жердеги адырларда кой жайып жүрүшкөн. Күтүлбөгөн жерден алар түнкү асманда жаркыраган жарыкты көрүштү. Жана алардын алдында периште пайда болду. Алар абдан коркуп кетишти. Бирок периште аларды сооротуп, Бетлехемде өзгөчө баланын, куткаруучунун төрөлгөнүн жана алар аны акырдан табаларын айтты. Ошондой болдубу? Эмнеге аларга айтты? Алар барып, ага урмат көрсөтүш үчүн. Бир маалда бүт асман периштелерге толду. Алар ырдап, Кудайды даңкташты. Баары бүткөндөн кийин койчулар баланы издеп шаарга жөнөштү. Алар аны табыштыбы? Ооба, алар абдан сүйүнүп, бул кабарды жалпы элге айта башташты. Булардан башка дагы чыгыштын башка өлкөсүндө бир нече акылман адамдар ар түнү жылдыздарды карап турушкан. Анан бир жол эле алар асманда жаңы жылдызды көрүштү. Ал жылдыз эмнени билдирген? Алар жүйүт жеринде жаңы падыша төрөлгөнүн түшүнүштү. Алар Ыйсаны таап, белектерди берүү үчүн Иерусалимге барууну чечишти. Бир канча убакыт өткөндөн кийин алар Ирод падышанын ак сарайына жетишип, Ыйсаны кантип тапса болоорун сурашты. Ирод айтып бердиби? Жок, ал баланын кайда экенин билбейм. Эгерде силер таап калсаңар, мага айтып койгула деди. Мен да ага барып, сый урмат көрсөтүп келейин деди. Абдан жакшы. Жок, анча деле жакшы эмес. Анткени Ирод калп айтты. Ал Ыйсаны урматтагысы келген эмес, аны өлтүрмөкчү болгон. Анткени ал жалгыз падыша болгусу келген. Анан эмне болду? Дин кызматчылар Бетлехемде улуу падыша төрөлөт деген пайгамбарчылык жөнүндө айтышкан. Акылмандар мындан ары кайда барыш керектигин ушундан билишкен.
Анан алар Ыйсаны табыштыбы? Ооба, ошол эле жылдыз аларды жетелеп келди. Ал Ыйса турган жерге токтоду. Даанышмандар аларга падышага татыктуу 3 белек беришкен: алтын, ладан жана смирна. Ладан, Смирна деген эмне? Жыпар жыттуу заттар. Кудай акылмандарга Ироддун планы жөнүндө эскертип, акылмандар башка жол менен кайтып кетишти. Ирод Ыйсаны таппай калдыбы? Ирод акылмандардын кайтып келбегенине ачууланды. Ал аскерлерине Бетлехемдеги ымыркайлардын баарын өлтүрүүнү буйруган. Периште Жусупка үй бүлөсүн алып Мисирге, коопсуз жерге алып кетишин буйруган. Бир нече жылдан кийин Ирод каза болуп, үй бүлө Назаретке кайтып келген. Кызык. Ыйса кандай бала болгон? Ыйык китепте бул тууралуу көп айтылбайт. Бирок анын тил алчаак, абдан акылдуу жана Кудайды сүйгөнү анык белгилүү. Түшүнүктүү. Биздин жыл санак Машаяктын туулган күнүнөн баштап эсептелет. Ыйсанын төрөлүшү адамдарга болгон Кудайдын эң сонун белеги. Туп-туура. Мен макулмун.